Ассаламу алейкум, всем доброго дня. Япошкалар тууралуу маселе көтөрүлүп жатат. Аябай көп адамдар колдоп жатат. Бир сутканын ичинде телеграм группада колдойм дегендердин саны 10 миңден ашып кетти. Кудай буюрса эл менен чогулуп кат жазып кайрылабыз. Бир аз күндөн кийин азыр сиздерден сурана кетчү нерсе ушул демилгени эң биринчи учурда сиздердин шайлаган депутаттарыңыз бийликтин астында айтып чыгыш керек, алар колдоп бериш керек. Ошолордун милдети биринчиден сиздер аларды шайладыңыздар, добушуңуздарды бердиңиздер, алар сиздердин үнүңүздөрдү бийликке жеткизебиз деп сөз беришкен. Ушул посттун астына жана алардын өздөрүнүн аккаунттун личныйларына дайректерин жөнөтүп, посттун астына алардын аккаунттарын белгилеп, япошкалар кирилсин, регистрация болсун, эксплуатация уруксат берилсин. Балким 3 жылга, балким 5 жылга Кыргызстанда машиналардын баасы түшүп, машиналарды жаңылап алалык деген демилгени колдоп берсин деп, ушул посттун астына бардыгын белгилеп жазып, өзүңүздөр дайректисине дагы бир жолу кайрылыңыздар. Алардын милдети элдин үнүн угуш, элдин үнүн коргош. Баарыңарга рахмат. Достор, ассаламу алейкум. Бул жаңы группа. Тилекке каршы биздин эски группабызды 12 миңден ашуун катышуучусу бар япошкаларды колдойм деген жарандарыбыздын группасын жок кылып жиберишти. Телеграмга кат жазып койдум, бирок алар качан жооп берет белгисиз. Ошол себептен жаңы группа түзүүгө аргасып болдум. Бул жакта канал менен группа чогулот эми. Каналдын өзүнүн маалыматтары жоголбойт, Кудай буюрса. И группада дагы өзүнчө сүйлөшкөнгө мурункудан да жакшыраак болду. Ошон үчүн бардык нерсе эмне болсо дагы жакшылыкка алып барат деген үмүттөмүн. Балким бул группабыз эски группабыздан дагы жакшыраак болуп калар. Ошон үчүн бул жака катталыңыздар, бөлүшүңүздөр, досторуңузду кошуңуздар. Биз ишибизди токтотпойбуз. Группаны жаап койсо эле биз токтоп калбайбыз. Мындан дагы күчтөнүп улана беребиз. Баарыңарга жакшылык тилейм. Достор, япошка боюнча кайсыл жакка барып кол коебуз, качан коебуз деген суроолор боюнча петиция, то есть бул онлайн подпись, онлайн түрүндө кол коюу башталды. Ссылкасын бул жака азыр белгилеп коем. Ошол жака биринчи онлайн кол топтойлук бизге 10 миң адам кол чогултуп өткөзүп бере турган болсок, жогорку кеңеш карап бергенге тез аранын ичинде милдеттүү болот. Бирок келип кол коюп физически кол койгонго чейин биз онлайн түрүндө кол коюп көрүшүбүз керек. Канча адам колдойт? Интернетте лайк басып, комментарий жазган, бөлүшкөн туура, бирок кол койгон дагы бул өтө маанилүү. Ошон үчүн келиңиздер жигиттер, ушул ссылка менен бөлүшүп, колдон келишинче кол топтойлук. Ребята, еще одна новость. Если этот законопроект насчет праворульных авто примут, то все машины, которые уже сейчас у нас находятся с правым рулем, это армянские, абхазские, там, грузинские машины, да, все они будут автоматически легализованы. Я знаю, что очень много людей, у них очень много проблем именно с этими машинами, и не могут их никак узаконить. Были, что несколько раз выходили на митинги, собирались, не могли решить, и до сих пор этот вопрос не решен, кстати. И, ребята, давайте, если этот законопроект примут, то все вопросы и также связаны с этими машинами будут автоматически сняты, и они будут легализованы, ребята. Так что давайте, поддерживайте, ребята. Оң рульдүү унааларды ошо Кыргызстанга алып келгендечи, анын неси пайдалуу, сол рульдан неси айырмаланат, артыкчылыктары кандай? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда оң рульдүү унаалар жүрөт. Өзүңүздөр көргөндөй эле, ошол эле абхазский номер же армянский номер оң рульдүү алар Кыргызстанга каалагандай айдап жүрүшөт. Кыргызстанга растамашка акча төлөгөн эмес, налог төлөшпөйт, айып пулдарды төлөшпөйт, бирок каалагандай жүрүшөт Кыргызстандын биздин жерибизде. Эми эмне себептен биз ошол эле унааларды арзан баада түз Япониянын өзүнөн жана Кыргызстанга растамашка үчүн төлөп акчасын, жыл сайын налогун төлөп, айып пулду төлөп, өзүбүздүн кыргыз номер менен айдасак болбойт. Эмне үчүн биз башка мамлекеттин патриоту болушубуз керек. Жана ошондой эле оң рулдуу унааларга бериле турган болсо, мисалы үчүн 10 жылга кылып койсун. Акыркы 10 жылдан келип чыккан машиналарды баасы мурункудай эле арзандайт. Бүгүнкү күндө мына фиттер 7-8 миң доллар турат. Стептер 11-12 миң доллар турат. Алардын баасы мурун 2 эсе арзан эле.
эмнесин андай кылса болбойт. Оң рулдуу унааларды айдаса жол коопсуздугу жаман болуп турбайбы? Андай эмес. Ошон ал оң рулдуу, сол рулдуу адамдын өзүнөн, айдоочунун өзүнүн ошо эрежелерди билүүсүнөн, опытынан. Ошон үчүн бул нерсени колдош керек, элге жеңил болуш керек. Элдин баары эле мына азыр көрүп атасыздар, Россиядан машинаны ташып атышат. Эски машиналар чирип калган, алардын же жанагындай подушка безопасности жок. Же болбосо алардын уже срогу өтүп кеткен, же өтө эле эски машиналар. Андан көрө Кыргызстанга ачыш керек. Биз эмне үчүн өзүбүздүн жерибизде ЕСте турабыз дейт. Ошо 2015-жылы запрет болгон ЕС тамырчысы кирген кезде. Эмне үчүн биз өзүбүздүн жерибизде, ошо Кыргызстандын ичинде эле айдайбыз. Биз аны Россияга чыгарып, же Казакстанга сатып, же ал жака эмес, карапайым калк үчүн эле ачып берип коюшун бул нерсе өтө элге күндө керектүү. Сузап турган